Барып ушул Нанкин университетинде. Ош мамлекеттик университети Кытайдын Нанкин технологиялык институту менен кызматташат. Эки тараптуу кызматташуу институттун партиялык комитетинин катчысынын орун басары окуу жайга болгон расмий иш сапарында ишке ашты. Келишимге ылайык алдыда эки өлкөнүн студенттери жана окутуучулары академиялык мобилдүүлүк аркылуу тажрыйба алмашып, илимий долбоорлор иштелип жана биргелешкен билим берүү программалары ишке ашырылат. Коноктор Ош мамлекеттик университети менен стартап, бизнес долбоорлор жана технология багытында байланыштарды бекемдөөгө кызыктар экенин билдирди. Чогуу алдыга бир нече максатты койгонбуз. Ошолордун бири эки тарап биргелешип ушу изилдөө борборлорун ачуу же болбосо ошо бир проекттерди түзүү. Жана экинчи жактан алып караганда бул студенттердин өз ара алмашып окутуу 2+2 деп аталат бул программа. Бул программанын негизинде биз ушул эки жак тең 4-5 багытты аныктап алдык. Ошол багыттын негизинде студенттерди окутабыз. Буга чейин ректор Кудайберди Кожобеков ушул жылдын апрель айында иш сапары менен Нанкин технологиялык институтунда болгон. Ош мунун делегациясы институттун жетекчилиги менен жолуккан. Сүйлөшүүлөрдүн соңунда кызматташуу келишимине кол коюшкан. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.